Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы энергетикалык кызматташтык үчүн перспективаларды ачып, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү үчүн инвесторлор менен өлкө башчысы өзү жолугуп, алдыдагы максаттары тууралуу пикир алышты. Инвестор досторду Кыргызстанга көргөндө, Кыргызстанга келишинде айма кубаныч менен кабыл алабыз. Коңшу Кытай менен соода экономикалык байланыш гана эмес, маданият тармагындагы алака катыш да тереңдейт. Дегенибиз, мамлекеттик сапардын алкагында президент Жапаров Пекин тил жана маданият университетинде кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бюстунун салтанаттуу ачылыш аземине катышып, Айтматовдун бюстунун орнотулушу Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө умтулгандыгынын далили экенин баса белгиледи. Уверен, что открытие памятника в Пекинском университете языка и культуры станет значимым вкладом в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем и будет служить прочным символом дружбы наших народов. Это не просто дань уважения великому писателю, но и яркий символ дальнейшего укрепления кыргызско-китайских отношений, основанных на многовековой дружбе и взаимопонимании между нашими народами. Президент Садыр Жапаров жана Кытайдагы бул окуу жайдын студенттери, агартуучулар, маданият өкүлдөрү катышкан Чыңгыз Айтматовдун бюстунун ачылышы бул кыргыз маданиятынын Кытайга тереңдеп жайылышынын дагы бир башаты. Мунун мааниси чоң деп айтсак жаңылышпайбыз.